кеңештин басма сөз кызматы тарабынан даярдалган мыйзам жана турмуш программасы саламатсыздарбы? Бул жумада эл өкүлдөрү кандай мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунушташты жана депутаттар парламентте кандай маселе көйгөйлөрдү көтөрүштү? Алгач мына ушуга токтолобуз. Кече Ош шаарынын мэри алмашты. Мен Ош шаарынын номер 7 октан келгенине байланыштуу айтып кетейин. Ош шаарына аткаруу бийлиги эмне убактылуу бирөөнү коюп, каалаганда алып, каалаганда кое турган жерби? Элибиз ушунга чейин Ош шаарында таза суусу жок, газы жок, көптөгөн проблемалар бар. Келгиле болбосом Ош менен Бишкек шаарынын мэрлигин шайлоону элге берели. Аткаруу бийлиги жакшы кое албай атса. Туруп онусун алып барат, бунусун алып барат. Бул эмне деген нерсе? Элди мазактаганыбы? Карап койбойбу ондо? Туура, мэрди койду, Алмазбек Шембековичти. Жакшы иштеп келе жаткан. Бирок иштери аягына чыкпай туруп башка бирөөнү коюп атат. Бир себеп болуш керекпи, жөндөн жөн алмаштырып коюш керекпи? Мындай болбойт. Ошондуктан эл менен эсептеш керек. Оштун көйгөйлүү маселелери чечиле ушунга чейин. Жамгыр жааганда эле өзүңөр билесиңер, тазасы жок калат. Ушунга чейин чечилген жок. Алмазбек Шембекович аягына чыккан жок ушуну. 2 жылга жакын отуруп. Биз каякка баратабыз? Мына азыр 3 айдан кийин Кудай буйрса жаз келет. Мага азыр ушул Шамалды сай айылынан чалып атышат. Ошол жерде биздин жаздын эрте келгендигине байланыштуу биздин жана жер семестик иштегенибиз бар. Ошол минералдык удобрениялерди министр сельского хозяйствоны чакырып, анын департаментин чакыртып, эмне деген даярдык көрүп атасыңар. Былтыркыдай болуп, ажиотаж болуп, жер семесткичибиз жок, жетишпей атат, кымбат дегендерди азыр ушул маалда чечип койбосок, Нурлан Тургунбекович, сиз дагы ошол жака бир көмөк көрсөтүп, протокол тапшырмаларды алып, азыртан даярдансак. Караңыздар, азыр курстардын жазылган баасы башка, иш жүзүндө алмашкан баасы башка болуп атат. Бул көз көрүнүү мамлекеттеги чоң мыйзам бузуу, адамдардын бетине түкүрүү. Эми ошо менен болсо мейли эле. Азыр бизге мына шайлоочулар кайрылып атат. Мурда $1000 Россиядан жөнөтсө, бул жактагы туугандары $1000 алышкан. Азыр $1000 же €1000 жөнөтсө 970 алып атыптыр. 3%-тен жөн эле кармап калып атат дейт. Мына процедурный катары бул жака Улуттук банктын төрагасын чакырабызбы? Качан келсе тилемизип кетет. Андай эле, мындай эле, анан кийин доллар жетишпей атат деп. Бул жөн эле мафия, бул жөн эле валютная мафиянын кылган иши. Чакыралыбы же өзүңүз сүйлөшөсүз, урматтуу? Бул жерде өкмөттүн өкүлү турат. Бул бир. Экинчиси, мына банк боюнча айтып калдык. Кече ушул Улуттук банктын төрагасы алтын турат деп айтты. Шайлоочулар дароо эле бизге чыгат экен. Ошол чынбы, чын эмеспи, көрүп койбойсуңарбы деп. Комиссия барып көрүп коелу, биз да жардам берели мамлекетке. Ушул чын экен деп элди нандырганга. Ошол доллар маселесин карап коюңуздарчы, мигранттардын акчасынан анча эле жашап атабыз. ВВПнын канча проценти ошолордон келип түшөт. Эми алардан ушу пешенеттер менен тапкан акчасын жөнөтсө, ошондон да кертип алып тойбогон эмнеси калды? Мына бүгүнкү күндөгү кризистен эң көп тапкан негизи ушу банктар болуп атат. Айтайын деп аттым эле, Улуттук банкты чакыралы. Мына обменкаларда акча жок. Каякта акча? Эмне үчүн обменкалар жеңичинен акча таап берип атат, Улуттук банк муну көзөмөлдөбөйт? 1 сом, мына 1 сомго кымбаттады. 1 сом бул бизнес үчүн аябай чоң нерсе. Муну Улуттук банк бул валюта рыногун вообще унутту. Мына Нуржигит Кадырбекович айтып атпайбы, барып карап койбойлу деп. Сиз ошол комиссиянын ичиндесиз да, Нуржигит Кадырбекович. Мен дагы ичиндемин. Төрага кетип калыптыр, замдары чогултуп, алтын ишини баштабайлыбы комиссиянын ичин? Канча өтүп кетти уже? Бүт лидер фракциялар ошонун ичинде, комиссиянын ичинде. Эл күтүп атат. Экинчиден баалар өсүп атат. Бул бааны ким токтотот? Алмазбек Акунжанович. Үчүнчүдөн, мына өкмөт Японияга кетиптир, аман эсен келсин. Элдин жон териси сыйырган табы. Налогтун үстүнө налог. Мына жаңы жылдан кийин налогторду курулуш тармагына киргизип атат, башка тармактарга киргизип атат. Налогту көбөйткөндөн көрө, азыркы налогторду нормально чогултуп албайсыңар. Бул бизнестин, мына каяка барсаң мен кетем Кыргызстандан, бизнести тапшырам. Бул өкмөт мындай кылып атат, тигиндей кылып атат деп атат.
Бул налогту көбөйткөндөн менен биз бардыгына макул болуп атабыз. Но налогту көбөйтпөгүлө да силер бизнеске. Бизнестин акыркынан аласыңарбы? Но бізде Талас областында Көксай деген айыл бар да, приграничный. Түштүгүнөн Өзбекстан менен чектелген единственный айыл. Түштүк батышынан Казакстан менен чектелген. Ошол жердин элдери келип суранып атат азыр. 1 километр 300 метр айылга чейин граница тартылганда жана линия зымдар. 26 000 гектардан ашык жери корукка берилип кеткен. Анан азыр алардын же жайыты жок. Элдерибиздин балдарыбыздын баары миграцияга кетип атат дейт. Ошого могу же чек ара макамы берилбептир. Чек ара макамы берилгенде бир конфликтный ситуациялар болсо, ошондо берилет деп каттар келип атат өкмөткө жазганда. Ошол эле учурда аерде деле болгон конфликтный ситуациялар, аябай чоң конфликтлер болгондо. Ушуну карап туруп ошол чек ара макамын, анан многу ФПСтин жерлери бар, айыл чарбага азыр айыл чарба берип атпайбы ФПСтин жерлерин эмеге, арендага. Ошол эле жанагы макам менен элге берсе жакшы болот дейт. Бизде вообще жер жок дейт аны Көксай айылында. Действительно мен да билем ал жерди. Анан кечеде айтып кеттик элек, жанагы границалар чечилип атканда бирде Дастан Арсипович көтөрдү эле. Бизде жана Өзбекстан менен чектелген Талас областында Байлантал деген жайлоолор бар, жайыт жок. Ошону Өзбекстан менен жакшылап сүйлөшүп чечип койсо, Таласта бир район ошол жерге границадан өтсө эле, нар жагында жайыттар көп да бизде жайытка чыкканга. А жана границада өзбектер турат. Ошону сүйлөшүп койсо, биздин чабандар өтүп жеңил болмок эле да, ушуга бир көңүл буруп койсоңуз, Алмаз Акмыжанович айтып туруп. Рахмат. Биздин Россияда иштеп аткан жарандарыбыз Московский областында Озон деген эң чоң компаниялардын бири бар. Ошонун складында иштеп аткан 8 жараланыбыз менингит менен ооруп калыптыр да. Бул өтө кооптуу оору. Биздин посольство, консульстволор сөз түрдө реагировать кылып, караңыздар, ато билесиздер да биздин жарандар бир үйдө көпчүлүк болуп туруп жашашат да, бири-бирине жугушу мүмкүн. Кийинки маселе коллегаларым туура көтөрүп кетип атат. Улуттук банкты сөзсүз чакырышыбыз керек. Ишкерлер үчүн, Кыргызстандын ишкерлери үчүн мүмкүнчүлүк калбады иштеш үчүн. Банктын ичиндеги эле разница 1 сом болду да. Качантан бери 1 курс турат, 1 сом разница. Эгер долларды сата турган болсоң 83.50, сатып ала турган болсоң 84.50. Бирок 84.50дөн дагы бир дагы банк сатпайт. Сатса дагы ал сумма менен өзүңүн акчаңа ала албайсың. Бирок обменный пункттарда чоң курс менен сатылып атат доллар. Буларды чакырышыбыз керек. Кийинки көтөрө турган маселем, урматтуу кесиптештер, мына биз казинону жогорку кеңеш кабыл алып берди болчу да. Эмне болду, Алмаз Акмыжанович? Бир казино ишке кирдиби Кыргызстанда? Же бир бюджетибизге бир акча түштүбү? Шу боюнча бир өкмөт бизге маалымат берип койгулачы. Парламенттик жыйында Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзамдын долбоору каралды. Мында депутаттар турак жай кооперативдеринде алдангандар туурасында маселе козгошту. Алданып кайрылгандардын арызы боюнча кандай иштери жүрүп жатканы суроо жооптор менен такталып, сунуш пикирлер айтылды. Сотко чейинки өндүрүш органдары укуктук механизм катары мыйзамда белгиленген тартипте кылмыш жаза процессуалдык мажбурлоо чараларын колдонуп келишет. Алардын ичинде мүлккө камак салуу сыяктуу түрү өзгөчө орунду ээлейт. Бул сотко чейинки өндүрүштү жүзөгө аткарган органда ал шектүүнүн айыпталуучунун кылмыш аракеттеринин натыйжасында алынган же кылмыштын куралы же каражаты катарында колдонулган же колдонуу үчүн арналган деп эсептешүүгө жетиштүү негиздер болсо, материалдык зыяндын жана моралдык залалдардын ордун толтурууга жооптуу болгон шектүү адамдын же башка адамдардын мүлккө камак салууну болжолдойт. Кылмыш кыскарылган учурда мүлккө камак салууну автоматтык алып салуу сыяктуу тартипти колдонуу кылмыш жаза процессуалдык мажбурлоонун көрсөткөн чарасынын натыйжалуулугун жоготушуна алып келет. Бул соттук өкүмдүн толук кандуу аткарылбай калышына жана ошону менен бирге жабырлануучунун жана кылмыш жаза сот өндүрүшүнүн башка катышуучуларынын укуктарын чектөөгө алып келиши мүмкүн. Эгерде мамлекеттик мүлккө кол салып, ошол жерден мамлекеттин бир топ зыянга келтирген коррупциялык иштер менен кармалгандарга кандай болуп калат? Урматтуу Тазбек Экрамович, ар бир кылмыш иши бул деген прокуратуранын көзөмөлүндө болот, андан сырткары соттун көзөмөлүндө болот. Бул деген жөндөн жөнүнө барып деген
тергөөчү дагы сот дагы бул аресттен снимать этип коюшу мүмкүн эмес. Бул жакта деген жана келтирилген зыяндын орду толтурулбай турса, сот дагы андай кадамга барбайт, учетто аресттен снимать этпейт да. Ошондон бул жерде коррупциялык кандайдыр бир механизмдер болушу мүмкүн эмес. Эми ошо кылмышка карап деп атасыздар да, кандай кылмышка карап, ошого карап туруп. Ошо кылмышта кандай зыян келтирилген, ошо зыяндын ордун толтуруу максатында арестке коюлган мүлктөрдү зыяндын орду толбой туруп деген кандай кылып туруп прокуратура же болбосо сот органдарга алуу макул болбойт. Эгерде сиздер эми мыйзамга өзгөртүүлөрдү алып кирип атпайсыздарбы? Бирок ушунун негизинде эле ушу сиздер алып келген мыйзамга өзгөртүүлөргө таянып туруп бир топ нерсени кылып коюшу да мүмкүн да, э? Ошо аресттерди чыгарып коюшу мүмкүн, жанагы мүлктөрдү. Эми себеби аз көрүп келе атпайбызбы? Бул эми мына жашоодо болуп аткан, практикада болуп аткан, жана миллиондо урдагандар сыртта эле жүрөт. Бир кичинекей кылмыш менен иштегендер, кармалгандар соттолуп атат дегендечи. Ушу мааниде айтып атам да. Сиздердин ушу алып келип аткан мыйзамыңыздар ушуларга иштеп кетпейби деп атканым. Урматтуу Тазабек Икрамович, бул жерде деген андай болушу мүмкүн эмес. Биз изменениянын башка изменение кылган жокпуз. Бул жерде өзгөртүүлөр жок. Бир гана деген ошол сот аркылуу коюлган арестти кайра сот карап туруп чечим кабыл алат. Ошол эле гана изменение. Калган эч кандай изменение бул жерде өзгөртүүлөр жок. Ошол себептен кандайдыр бир деген коррупциялык деген моменттер пайда болот дегенден биз алыспыз. Рахмат. Мына кече жогорку кеңештин алдына баягы Берекет деген финансылык пирамида боюнча адамдар митингге чыкты. Мен министр менен сүйлөшүп телефондо ушуну чечип бериңиздер дедим. Министрибиз экөөнү камадык деди. Экөө Турцияга качып кетиптир. Силерге мыйзамдын чийкилиги болуп күчүңөр жетпей атабы? Бул элдерди ыйлатып жүргөн топторго же сиздер кайдыгерлик кылып атасыздар? Кандай күрөшүп атасыздар? Ушул 1 миллион төктүм, 5 миллион төктүм, алып качып кетип калды дегендер менен мындай жөнөкөй тил менен түшүндүрүп коюңчу карапайым элге. Эмне үчүн Ички иштер министрлиги ушул уюмдар менен элдерди алдамчылык кылып аткандар менен күрөшө албай атасыздар? Бул наразычылык күчөп кетет мындай кылсаңарчы. Кантип күрөшүп атасыздар? Же мыйзам чийки болуп атабы? Же далилдей албай атасыздарбы алгандарын? Акыркы убактарда бул турак жай кооперативдери аябай көбөйүп кеткен. Алар баягы элдерди алдоо максатында жанагы проценти жок, биз деген силерге да акчаны жыйнап туруп сатып беребиз деген багындай булардын системасы как пирамиданын системасына окшош. Ошолордун алдын алуу максатында ошол эле отурган Иксандын жетекчиси мененче, ушу Берекеттин жетекчилери менен чогуу деген Министерство финансов менен жана башка ведомство менен чогулуш өткөргөнбүз. Ошол жерде түшүндүрүп бергиле, бизге түшүндүргүлө, биз элдерге түшүндүрөлү. Силер кайсы система менен иштеп атасыңар? Биздер деген ушундай шек бар, силер деген элдерди акырында турган элдер алданып калат силерге деген. Мындай кадамдарга барбагыла деген боюнча биз жыйын өткөргөнбүз дагы, ошонун жыйынын негизинде бул баардык интернет булактарына, же башка деген социалдык сеттерге дагы чыгарганбыз. Канча жолу биздин ички министр аркылуу ушундай турак жай кооперативдерине мында алданып калышыңар мүмкүн. Аны акчаны берерден мурда барып деген өзүңөр деген жакы ишенип, андан кийин гана акчаңарды төлөгүлө деп канча жолу айттык. Бирок кээ бир адамдар биздин берген советтерди укпай, кайрылы акчаны апарып туруп ошо турак жай кооперативине салган. Турак жай кооперативдердин баарын айта албайм, бирок көпчүлүгү биз карап турган турак жай кооперативдери булар системасы пирамида. Башындагылар алышы мүмкүн, аякчанына келгенде акча түшпөй калса, бул акча элдерге акчасын кайтарып бере албайт. Жанагы Иксан деген кооператив түзгөн аял түрмөдө жатат. Өткөндө биз камерасына киргенде жолукканбыз. Мен ал кишини мындай ак таза деп айта албайм. Аны сот далилдейт. Бирок ал бир нерсени сурандат да. Бул Бишкектен участок алганбыз, уйгур баштаганбыз дейт. Эгерде мен түрмөдө жатсам, ошо миңдеген адамдардын Иксанга акча берип алган. Кантип төлөйм дейт да. Мени чыгаргыла, чет өлкөгө чыкпоо жөнүндө тил кат жазып берейин. Ушул жерде мүмкүнчүлүк бергиле. Мен ошол жанагы миңдеген адамдардын үйгө деп төлөгөн. Же акчасын берейин, же батирин берип кутулайын дейт. Бирок мен сыртка чыкпайм деген бир мындай өтүнүчүн айтты. Бизди балким азыр сыналгыдан көрүп отурушу мүмкүн. Мына ошону бир ойлонсоңор, анткени Москва шаарынын өзүнөн эле 171 адам акча төлөптүр Иксанга. Элестетиңиз эми, Орусиянын бир эле шаарынан
бүт мигранттар ошо үйлүү болуп калсам деп ошондой кооперативдерге акчаларын берип алганда, Кыргызстанда болсо эми 1000 деп салынат. Нурбек Такабаевич, ушуну бир кеңешип туруп, жанагы ошол кооператив боюнча эми түрмөдө ал кишини 30 жылга камап койсоңор деле ал айтышы мүмкүн да. Мен үйлөрүн берип бүтмөкмүн, же акчаларын кайтарып бермекмин. Мени мына камап коюшту деп. Ошон үчүн ошол кишиге, аялга, жанагы Ихсандын башчысына бир мүмкүнчүлүк бербейсиңерби? Түрмөдөн чыгып туруп, бүт көзөмөлдө болосуң, чет өлкөгө чыкпайсың, качпайсың эч жака. Жанагы баштап алган үйлөрүңдү бүтүр дагы, болбосо бүтүрө албагандардын баарынын акчасын кайтарып бер деп. Мына ошондо бир эки тарапка тең жанагы жакшы боло эле деген бир жеке оюм да. Биз сот ишине киргизе албайбыз албетте. Бирок менин оюм ушундай. Рахмат. Мен дагы коллегалар менен биздин бул суроону көп эле көтөрдүк. Алдын алса болот. Акчаңды көбөйт берем деген кишини эле негизи обработкага алыш керек да. Акчаңды көбөйт берем деген любой адамдычы. Кыргызстанда ушундай неме болуп калыптыр, мен билбейм, бул адам психологиясы экен. Адам бир аз эле мындай точкасына, больной точкасына давить этип эле акчаңды көбөйт берем, мындай особенно ороткан кишилерди, жана пенсионерлерди, ушундай кишилерди алдап коюш оңой экен да. Именно ушундай аферистический путь менен алдап туруп Гүлзат Мамытбек убагында качып кеткен Москвага. Баягыда ушул сөздү мен көтөрүп чыксам, ошол эле мен защищать этип аткан эле кыргыздар кайра мени шылдыңдап чыгып атат да, ушу Гүлзат Мамытбек алым эле жетеби депчи. Гүлзат Мамытбек алым жеткенде эмес кеп. Кеп ошо Гүлзат Мамытбек бизде аферисттердин ушинтип гүлдөп майрамдаса болот экен көрсөткөнүндө да. Мен ойлойм, эми силер бир инструмент все-таки ойлоп табасыңар. Анткени бул кыз кайра эле баягысын баштаптыр. Ошондой эле башка компанияларда, ошол Ихсан сыяктуу да ушундай компаниялар дагы чыгат. Жана биткоин, тифкоиндерди убагында кыйкырып дагы токтотуп калдык. Ушундай болуп атат да жашоочу. Мен ойлойм, силер бир нерсе ойлоп табасыңар депчи, бул неме бир инструмент все-таки ойлоп тапса болот деп ойлойм да. Рахмат. Данный законопроект в первом чтении, но тем не менее. Я хочу обратить внимание о том, что, во-первых, эта статья очень сырая, и то, что вы дорабатываете, в одном месте вы исключаете следователей, лица, который принимало решение о наложении ареста. А в самом начале, в первой части этой статьи, об этом ничего не говорится. Там четко написано, что в целях обеспечения исполнения приговора, в части возмещения материального ущерба и так далее, значит, здесь принимает меры, значит, при возможной конфискации следователь, прокурор принимает меры по наложению ареста на имущество. Сейчас мы говорим, что только по постановлению суда и суд должен и снимать, значит, по ходатайству заинтересованных лиц, правильно? Самасбек Гүл Ахматкуловна, тергөө кызматынын бөлүм башчысы Макилов. Берде сиз туура айтасыз, бул беренеде жазып турат, тергөөчү прокурор өтүнүч киргизет тергөө судьясына. Өтүнүч киргизип, тергөө судьясы менен анан прокурор ошол жерде карап туруп, мүлккө камак салуу же салбоосун карайт да. Туура эмес, там не өтүнүч киргизет, а написано принимает меры. Принимает меры, өтүнүч эмес. Принимает меры. Поэтому я еще раз говорю, вы обратите внимание, мне не надо сейчас доказывать. Я вам читаю, цитирую статью 121 УПК. Поэтому я прошу, как говорится, вообще к этой статье вернуться нормально, поскольку это в первом чтении, вернуться и нормально ее изложить везде. Нужно будет четко, как говорится, единообразный подход. И еще момент. Что такое понятие заинтересованное лица? Мой коллега об этом задал вам вопрос, вы не ответили. То есть в статье 5 УПК тоже нужно вносить изменения, дополнения в части того, что понятие заинтересованных лиц. Это не просто участники уголовного процесса. Заинтересованные лица вообще по гражданскому законодательству, это широкий круг лиц. Это могут быть и знакомые, и родственники, кто заинтересован в данном деле. Поэтому нужно и в 5 статью вносить обязательные изменения. Мыйзам долбоорун добушка коем, добуш бериңиздер. Биринчи окуудан. Макул 61, каршы 4, бар 65, катталды 69. Мыйзам долбоору кабыл алынды. Бүгүнкү чыгарылышта мыйзам жана турмуш программасы болду. Аны менен Миргүл Эшбаева алып бардым. Берүүнүн максаты эл өкүлдөрүнүн иш аракеттерин чагылдыруу болуп эсептелет. Берүүнү толугу менен жогорку кеңештин YouTube баракчабыздан көрсөңүздөр болот. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.